Эсенбек Медербеков. Жүдөмүш. Повест. Эламанды зайыбы теке айынын соңку ишемби күнү демейдегиден эртерээк таң үрөң бараңда ойготту. Жаргак шымын жалаңач этине кийип, куур тонун желбеге жамган Эламан тышка чыгып daarат алды. Багымдатын окуп, зоор ичкенче таң агара баштады. Баланы тургузуп курсагын тойгуз. Кайерден качан өзөк жалгарым Кудай билет, деди Эламан зайыбына. Өзү тышка чыгып, алды менен кашаң жээрде бесин тоокуп, эки капты кабаттай бүктөп, оң канжыгасына байлады. Анан картаң кызыл өгүзүн ыңырчактап, аркан менен шалаңдап коюп, тобулгуу чыбыктан экини кесип келди. 7 жашар жалгыз уулу Аргынбайды ыңырчакка мингизип, өзү бээси минип, өгүздү алдына салып айдап жөнөдү. Чоң коктуну кыялап, өрдөн түзгө түшкөн соң катуу теминип, илкип бараткан унаа сөрөйүн сооруга чапты. Чычкан, даркан, саруу айылдарын басып өтүшүп, кеч бешимде Кызыл Сууга жетип, такалып туруп калышты. Суунун көкөктөп, күркүрөп, шаркырап кирип турган кез экен. Көпүрө жок. Чоң кара сакалын оң колу менен тутамдап, анча-мынча ойлонуп турган соң, Эламан кечүү ушул деп эле өгүздү тарс эттере чаап, өркөчтөнгөн шарга айдап кирди. Мурда суу кечип көрбөгөн баланын окторулган агымдан башы айланып, ооп түшөрүндө сол капталында жандап бараткан атасы кармай калып, алдына өңөрүп ала койду. Кыйла жерге агып барышып, аркы өйүзгө төмөндөп чыгышты. Көпөлөкчү төрөнүн селделүү багына чукулдап калышканда, утурлай келатышкан эки атчандын карааны көрүндү. Жорго минип, кылыч байланган кызыл тебетейчени теминип коюп, көз ирмемде бери атырылып чыкты. «Кокуй Аргынбай, ак эшиктин жасоол экен!» деди Эламан. Бала корккондон ыңырчактан ооп түшүп кала таштады. «Түш аттан!» деп жасоол кыйкырып келип, Эламанды камчысы менен жоңго бир салды. «Мына иним!» деп карбаластаган байкуш томаяк бейден түшүп берди. Жасоол соңунан жете келген ылоочуга кайрылып, «Жетелеп ал!» деди. Эламан кайыш ычкырын чече коюп, шымданып алган узун мата көйнөгүнүн этегин кош колдоп сыйпалап, бирдеме издей баштады. Аңгыча тигилер алыстап кетишти. «О, иним, бери кайрыл!» деп Эламан кыйкырып ийди. Жасоол атын жорголотуп, көз ирмегенче жетип келди. Эламан этегине түйгөн 50 тыйындык күмүш акчаны чечип алып, «Мейним!» деп сунду. «Бая эле бербейсиңби, битиребей?» деп жасоол күмүш тыйынды илип алды да, жакындап келаткан ылоочуга кайрылып, «Бербесине өзүнө!» деп коюп кайра жөнөп кетти. Эламан ылоочуга эми назар салды. 40тын жоон жерине барып калган, бөдөнө куйрук сакал, сыпайы кийинген, салаваттуу адам экен. Бээнин чылбырын берип, «Капа болбоңуз, курдаш. Бээ бечараны аябаган ит экен. Буга Кудай өзү жеткизер. Тиги минип бараткан жоргосу меники. Караколдон узай бергенимде жыгып алды. Эми жакшы аттап мингенче бербейт. Кокуй, артынан калбай жетейин», деп атынын башын шарт буруп чаап жөнөдү. «Ак жолуң ачылсын!» деп Эламан соңунан кыйкырып калды. «Эсиң чыктыбы, Аргынбай?» Ата, коркуп кеттим». «Баштан садага, Кудайдан жетсин. Кел, жерге түшүп кичине бутугоңду жазып алчы». Чаңкай түштө базарга жетишти. Эламан баласын түшүрүп, өгүздү бейиси менен карматып коюп дүкөнгө кирди. Соодагер татар дүкөнчүлөр анын алдына түркүн түстүү кездемелерди таңгак менен жайната коюшту. Баарынан арзаны кези 11 тыйындык чыт экен. Эламан 4 жанга көйнөккө жетер деген ой менен 12 кез чыт, зайыбына өзүнө көлөч маасы, кызына кызыл такыя, Аргынбайга кийиз өтүк алды. Баарын колтуктап барып, бир кабынын түбүнө салып койду. Экинчи кабына чайканадагы ар бири 1,5 тыйындан турган тегерек өзбек нанынан жүздү, кыш калыпка куюлган таш чайдан 3тү салдырып алып көтөрүп келди. Калган тыйынына бир кап таруу алды. Ошону менен соодасы бүттү. «Жалмайлай турчу!» деп баласына жарты нан берди. Жартысын койнуна салып койду.
Ошол учурда булардын жанына саймаланган чий баркыт кемсел, шым, базар өтүк, саймалуу айры калпак кийген, сыйда кара мурутчан жарык жүздүү сары жигит басып келди. Ассаламу алейкум, Эламан аке. Алейкусалам. Gel, кичине куда. Нанды эмне мынча көп алгансыз, Эламан аке? Бүрсүгүнү курман айт. Чала коёр жандыгым жок. Эламан акебиз базардан келди деп айылдагы келин кесек, бала бакыралар чогулуп келишет. Кенен чонон чай берейин дедим эле. Ме айланайын. Насип айдап келген экен сени. Мен орозомун. Мага карабай жей бер. Жигит нандан чымчып ооз тийип кайра берди. Атакан, могу баланы ашпозго кийирип, манту чай алып берип, курсагын тойгузуп койчу. Өзүң да кошулуп түштөнүп ал, деп жигитке 20 тыйын сунду. Жүр иничек, деди Атакан Аргынбайга. Эко лыкыя тоюп кайрылып келсе, Эламан каптардын оозун бууп, артынып кетүүгө даяр болуп калыптыр. Эми артышып кой, айланайын. Ушундайда кол кабыш кылары ага туган жокпу? Сенин жездең Берикбайдан башка көмөктөшөрүм жок. Кыйык деген бир тууган агам бар эле. Гүлгүн курагында кызыл кулакка малай болуп кеткен. Ошондон бери дайынсыз. Жигит унчукпай, оң бутунун башы менен жер сыйпалап турду да, Эламан аке, мен түндө атымды алдырып ийдим, деди. Кай жерден катуугүн? Дунган досумдукуна кондум эле. Күчүк капыр соктуго дейм. Күчүгүбү, итиби Айтор бир кескиси жымырды. Базарлайын деп келдим эле. Ат алып соодан бүттү. Сокур тыйыным калган жок. Бала бакырам бирдеме үмүт этет го. Сизден 1 сом карыз сурайын дедим эле. Үйгө барарым менен өзүм кайра жеткирип берет элем. Бала бакыраң эле эмес, энең менен зайыбыңда үмүттөнөт. Менде 2 сом калды эле. 1 сомуна балдарыңа, 1 сомуна энең менен зайыбыңа ылайыкта бирдеме ал. Ме айланайын, деп Эламан этегиндеги түйүндү чече баштады. Капты экөөлөп өгүзгө артышып, Аргынбайды ыңырчакка мингизген соң, Эламан чоң кара сакалын оң колу менен тутамдай кармап, ойлонуп калды. Атакан мырза, бу тыйынды мага айырып бербей эле койчу. Эмне үчүн? Деп Атакан секирип кетти. Анын себеби бар, иничегем. Атаң Кенжебай Карала аргымагынын соңку байгесинен мага 1 тайды соогатка берди эле. Жеке эле мага эмес, сөөк тамырларынын баарына бирден жылкы тараткан. Жокчулуктун айынан тайын сатып ийип, эми минтип кашаң бээ минип, өгүз айдап, чүүчүлөп кор болуп жүрөм. Сага пайдам тийгени, атаңдын арбагы ыраазы болсун дегеним. Болуптур Эламан аке, бул жакшылыгыңызды унутпайм. Жакшы, айланайын, кайыр эмесе. Жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кыдыр болсун. Өзүң да жакшы бар, мырза, деп Эламан өгүзүн тарс эттире чаап, келген жолуна түштү. Атасын жазбай тарткан экен, азамат, өркөн өсө турган жигит экен, деп Атакан жөнүндө ой терметти Эламан. Ошо замат анын атасынын алдына жуучу болуп барганы эсине түштү. А кезде Эламан кыйыр иниси Берикбай менен нөөмөттөшүп, жууку болушунун чоң манабы Ысабектин жылкысын багып жүргөн эле. Кенжебай абышка да ошо кишинин саяпкери болчу. Күлүк же жорго издеп жүрөм, жылкы көрөм деп Эламандыкына анда санда келип калчу. Экөө туз даам татышып, баардашып жүрүп, ынак болуп кетишти. Ошо себептен болсо керек, бир күнү зайыбы күтүлбөгөн жерден Эламандан минтип өтүндү. Ай Аргынбайдын атасы, эрке бала менен Кенжебай аксакалдын кенже кызы бири-бирине арзыганына көп болуптур. Куда түшүп берсеңер кантет? Эрке бала дегени Берикбайды тергеп айтканы. Кыз көңүлдөнсө Берикбай ала качып эле келсин. Анан бир бода жетелеп барып алдына түшөлү, деди Эламан. Анткенге колукту көмбөй атыптыр. Атамдын көңүлүн орта албайм. Атаңды же Эламан абаңды жуучулукка жибер. Өзүм да апаман кеп айттырып, ыраазылыгын сурайм дептир. Акемен көрө силердин сөзүңөр өтөт го деп ойлоп турам.
Ат жетелебей кантип барам, деп эламан бушайман болуп ойлонуп калды. Канча кысталса да бөлөк аргасы жок эле. Барды. Кудай жалгап, Кенжебай анын куру кол барганын эсепке албады. Болуптур, сенин кадырың үчүн, боз бала менен кыз көңүлү үчүн калыңсыз эле берейин, деди күлүп. Көп создуктурбай кызынын тоюн да, батасын да берип, себи менен узатты. Кыздын энеси өзү баштап кошок кошуп. Жанга даба болбогон, жылкыны малым дебеңер, жалгызга жолдош болбогон, кызды балам дебеңер, деп муңканып, элдин баарын жашытып, көз жашын көлдөтүп кала берди. Ошондо эламандын көзүнөн да жаш чыкты. Бирок энеси эки эжесинен тең ажырап, атаканым жалгыз калды деп бекер эле күйүп бышыптыр. Берикбай бат эле кайын журтунун кадырына жетип, Абышка кемпирге өз уулундай, атаканга жатындашындай жакын болуп кетти. Жалган Курандын аягында Байгазынын жигити Күчүк менен Кенжебай саяпкер күлүк издеп, жылкы көргөнү келишти. Экөөнө ууз кымыз куюлган аяк сунуп отуруп, айылда эмне кеп бар куда, деп эламан Кенжебайга кайрылды. Санжылкулуу Сарыбай атасы Солтонкулга ушу күздө аш бермек болуптур. Жети дубандын элинен конок алам, байгеге эч кимден кошумча сурабайм, көкөтөйдүн ашынан кем кылбайм дептир. Элдин кебели ошол. Мен да ошол ашка камынып, күлүктөн күлүк тандап чапкылап жүрөм, деди саяпкер. Муну уккан соң кымыз сапырып отурган Берикбай токтоно албай дүүлүктү. Кайнатасы менен Күчүк жылкы аралап, күлүк издеп кетишкен соң, абаке, биз деле барып аштын оюн зоогун көрүп келбейлиби, деди эламанга. Жылкыны кантебиз? Атам менен жеңем эптеп көз болуп турушар. Мингишти кантебиз? Жөө деле жетебиз. Күчүктөн эки аттын терин сурап көрбөйлүбү? Бербейт аба. Кагуу жеп калабыз. Барбайсыңар деп тыйып коет. Мунуң ырас. Эки сапар сурансам ыракым этпеди. Өмүр бою аш той көрбөй өтмөк белек. Айтпай эле кете береличи. Жылкыдан кууп ийсечи. Кимге малай жүрсөк деле оокатыбыз өтөт да. Сена дегенде атаңа кеңешчи. Макул абаке. Аштын болор күнүн Кенжебайдан тактап сурап ал. Күчүктүн кулагы чалбагыдай болсун. Куп болот абаке. Аштагылардын дуу кебине караганда белектин менсинген 5 мырзасы Сарыбай, Зоодонбек, Аламан, Балтабай кулбарактар байлыгын даңызалап, бир аптадан бери конок күтүп атышыптыр. Кыргыз, казак, өзбектен келген күлүктөрдүн саны 180ге жетиптир. Кечээ жалган түштө Сарыбай ардактуу меймандардын баарын саяпкерлери менен чакыртып алып, бүрсү күнү кемеге байге, аркы күнү чоң чабыш болот, күлүктөр 100 чакырымга чабылат, 25 атка байге саям, баш байге 1000 жылкы, экинчиси 100тө, эң соңкусу 9 жылкы, деп жарыялаптыр. Анан чубатуудан өткөрүшүптүр күлүктөрдү. Сиздин атаңыздын арбагы кайсы күлүктү колдоп жолуна чаар экен? Мобу отурган сынчылардын жоромолун угуп көрөлүчү, бай, дептир Байтик. Макул угалы, дептир Сарыбай. Көлдүн акими Чыныбайдын саяпкери бокчу Алагөөдөн жеңилирээк киши экен. Баарынан мурда озунуп, Солтонкул атамдын арбагы бугунун күлүгүн колдойт да, Аламанча солтого тартмак беле. Менин көзүм эмтен эле жетип турат, аксакалдар, баш байге өзүбүздө калат. Булардын ичинде Чыныбайдын каракашкасынан өтөр аргымак жок, деп өзү таптаган атты мактап, көкүрөгүн койгулап, кыйкырып чыгыптыр. Казак саяпкер 5 аттын бирөө чыгып келиши мүмкүн деп, Байтиктин кергашкасын, Чыныбайдын каракашкасын, Кенжебайдын караласын, таластан келген Рысбек болуштун сарторусун, өзбектердин бир күлүгүн атаптыр. Өзү алып келген 2 күлүктү катарга кошкон эмес экен. Өзбек саяпкер 10-дун бири чыгат дептир. Ал да өзү таптаган атты бу санга кошпоптур. Байтиктин саяпкери Шергазы карыя
Карала менен Гергашка экөөнүн бири чыгып келет. Бири экинчи байгени алат, үчүнчү байге Сарторунуку. Казактардын жалдар жалсызы удаа келишип, 4-чү, 5-чи байгеге ээ болушат. 6-чы байгеге Өзбектике. Чыныбайдын Гергашкасы 7-чи болуп келет, деп Гергашка менен Караладан бөлөгүнүн баарын божомолдобой, бүдөмүктөтпөй так айтыптыр. Бир гана Кенжебайга кеп тийбей калыптыр. Кенжебайдын ою боюнча кыргыз, казак, Өзбекте Шергазыдан өтмөк түгүл тең тайлашар сынчы жок экен. Эгер кеп тийсе, Кенжебай не демек? Кенжебай абышка ушунун баарын Элеман менен Берикбайга айтып берди да, кебинин соңунда күйөө баласына күтүлбөгөн өтүнч менен кайрылды. Караланын кандай кемчилиги бар экенин, алыска чабылганда эмне үчүн ичи көбөрүн бир билсе Шергазы билет. Башка эч ким биле албайт. Эми ошо кишинин оозун аңдыйлы балам. Мен Зоодонбекке айтып, Байтик турган үйгө Атаканды кызматка койдурайын. Ал дитун коюп кызмат кылып, Байтикке жагууга тийиш. Бирок Дудук керең болуп көрүнсүн, көз карашы менен гана сүйлөшсүн. Түшүндүңбү балам? Чак түштө Атакан ак өргөгө шыпылдай басып кирип, төрдө жантайып жаткан Байтик менен жанында отурушкан эки жигитине эки колун бооруна алып, жүгүнүп таазым кылды да колдоруна суу куюп дасторкон жайды. Кайсы айылдан болосуң, жигит? Деди анын салам айтпай киргенине таңданган Байтик. Атакан аны жалжылдай карап, эмне дегенин көз карашынан түшүнүүгө аракеттенди. Дудук болсо керек, деди Сатай. Ай жигит, кулагың угабы? Деди Татыбек. Атакан үчөөнү алмак салмак карап, ого бетер оозун ачып делдейди. Шилекейи чубалжы агып, шырдактын үстүнө түшүп кетти. Болуптур балам, бара бер, деп Байтик оң колун сыртты көздөй жаңсады. Атакан ошо замат чыгып кетип, кайра табак көтөрүп кирди. Байтик ага биз менен чогуу отуруп тамак же дегендей ишарат кылып, колун жаңсап орун көрсөттү. Атакан чөгөлөй калып, этти устукандап коюп, кылдаттык менен кыра туурай баштады. Жаман бугу сизден ушинтип Дудук кызматчы коюп өч алайын деген го, деди Татыбек күлүп. Жок, бул өзү тегин бала эмес, көзүнөн от жанып турат, деди Байтик. Булардын колунан баары келет. Сарыбайы баш болуп зөөкүр чалыштырбайбы? Этият бололу. Кергашка менен Караланын туягына мыкка кыйбый жүрүшпөсүн. Сакчы коюш керек, деди Сатай. Ошент, сактыкка кордук жок деген. Бу Сарыбай өзү бай экен. Болор болбос манаптыгы да бар экен. Бирок малга көөдөнүнөн бастырып коюптур. Малчырык экен, деди Байтик. Атакан Дудук мурдагы мырза чалыш жигиттен дурусураак кызмат кылды. Меймандардын эмне каалаганын көз караштан, эрдинин кыбыраганынан билип, көз ачып жумгуча аткарып турду. Байтик ордунан козголгон сайын тебетейи менен таягын алып берип, кепичин жакындата жылдыра коюп атты. Кулагы угуп, тили сүйлөсө, бугуну ушул билмек экен, деди Байтик эртеси күнү жигиттерине. Куптан окуган соң Байтик Татыбекти жиберип, Шергазыны чакыртты. Кошуна конок үйдөгү 15 солто да саяпкерди ээрчий киришти. Аламанды да кир деп койгула, деди Байтик. Белектин 5 мырзасынын бири Аламан анын кара чечекейиндей көргөн күйөө баласы эле. Аламан кирип келип, салам айтып, босогонун түбүнө көчүп баскан соң Байтик Шергазыга кайрылды. Таеке, аттын жайы кандай? Адыгенеден ат келди, казак Өзбектен келди, кообузган күлүктүн баары чогулду. Арасында Гергашкадан чыга турганы барбы? Карыянын жүзү нурдана түшүп, жөтөлүп, тамагын жасап, оңдонуп отуруп, сүйлөөгө эптенди эле. Тура туруңуз аксакал, могу баланы чыгарып ийейин, деди Татыбек Атаканды сөймөй менен көрсөтүп. Мунун кулагы керең турбайбы? Жөн койчу бечараны. Андан көрө бир-эки өңөр тышка чыгып, күзөткө тургула, деди Байтик. Эшиктин түбүндөгү эки жигит ыргып туруп, тышка чыкты. Шергазы аппак сакалын сылап,
Dagы bir jөтөлүп alıp gep başladı. Kergaşkadan ozor külük bir öl eken, Batır. Gencebaydın karalası. Sizdeki jarım tulpar bolso, anıkı turuşu menen tulpar eken. Birok eki kemçiligi var. Tuğan enesi ölüp uğuzga toyboy, koldan süt içip kalsa gerek. Adep o ozangan uğuzu içegisin oңdobой, jumurunun uçuna uyup, tay töөнүн kumalagınday olup katıp kalıptır. Irakka çapkanda oşol boşop, içi köp çurkay alбай kalat. Oşonda da ekinci gelet. Ekinci kemçiligi tuyagı sal pal ösüp ketken. Mından da bıçak sırtı kem taştayt. Sayapkeri mıktı bolsa göröt. İçin ötkörüp, kumalagını alıp taştap, tuyagın ança mınça iyidelep koysa, Kergaşkadan 3 çakırımça oğuzup gelet. Munu bilbese, baş baygesizdiki Batır. Kudanın kudureti, dep Baytik, Karyanın önörüne aң-taң kalıp, sağımga bılk etpey, katıp oturdu. Başkalar da eş davuş çıkarbadı. Atakanın jürögünün türsülü barına oğulup turgansıp, eki beti çımırap, tulku boyu ısıp kүйüp çıktı. Özünçö kızık oyga çökkönсүп, ıldy karap, başın salаңdatkan kalıbынан жазбай, el taragıça kütüp oturdu. Adatınça Baytek'tin sırt kiyimin ötügün çeşip alıp, özün jılıulap jatkırıp, tündügün tartıp, eşigin bekitip koyup anan ketti. Ertesinde Kenjebay zorda turup, içinden aksar başıl, aytuyak aytıp, atına jauunu oor jaap minip, jorgolotup jürüp ketti. Çay aynamdan keyin tekireң taskakka ötüp, anan oğun koyuverdi. At kara terge түшкөндө, Gürmöntünün sazındagı bulaktan sugarıp, kara ölöngö çaldırıp alıp, kayra çaap jönödü. Döbөгө çaap çıkıp, çaap düşüp durdu. Tuyagın ter kaptay bergende, jılaڭaçtap jetelep aldı. Oşol zamat attın içi ötüp, kuyruğu menen teң attı. Tay töөнүкүнө окшогон, bıçaktın mizi ötpöy taştay katı kumalak darı öyle közüne urundu. Atın jetelep baratıp, enkeyip ala koydu. Beşimçende Kenjebaydı Çınıbay çakırtıp aldı da, "Erteң at japsak bolobу? Kanday deysiz aksakal?" dep suradı. "Eger öp görsöňüz, bürsügünü çabılsa durus bolor ele. Karagaşkanında, karalanında bir teri kalıptır, töröm." "Anday bolsa jürüňüz, Sarıbayga aytalı," dep Çınıbay ag örgödөн çıga jönödü. Sarыбай salam aytıp girgen ekөөнü baş kötörө karap alıp, jatkan жерine mandaş tokundu. Başkalarga turçu emes eken. Bu kişige Çınıbay tügül, Oyozda kızmat kıların, antkeni orus askerine jaraktуу, kezge tolgon, öňü tüsü da, jürüş basıgı da bir öňçöy, kuyup koygondoy okşoş attar, жалгыз gana uşundan tabıların Kenjebay murda ele ukkan bolçu. Oşo sebeptenbi Aytor kaltaary sürdöp, eki olum booruna algan boydan bosogodo turup kaldı. Çınıbay aş eýesine janaşa mandaş urunup kep başladı. "Sizge geldik. Attardı sınap gördük. Rakım etseňiz, at çavuş erteň emes, bürsügünü bolsun. Karagaşka menen karalany dagı bir terdeteli. Kuup Baytikке 1000 жылkını aldırbaylı. Kanday deysiz?" Makul. Atıňdyn terini al, bürsügünü çabalı." Meymandar ertesi çabalat dep oyloşkon. Buga ayraň taң kalyşdy. "Sarıbaydın bul emne joruk eken? Barıp suraçı," dep Baytek Tatybekti jiberdi. Zoodonbek anı Sarıbaydın üstüne kirgizbey, jolun torup, "Hawamdын uykusu kanbay kalıptır, erteň geliňiz," dep güldü. Sarыбay menen Baytekten mintep mışık çyçkan oynogonuna bir apta bolup kalgan ele. Sarыбay öz içinde Baytektin ozunup salam aytıp, kol berişin, urmat görsötüp, duşman gözüne zobolosun götörüp koyuşunu samagan. Baytek da öz gezeginde aş iýesinin ardaktуу meyman katarında kabul alıp, aldınan uturlay tosup çıgışın je jok ele degende konok üýüne kirip uçuraşıp, kep keňeşke alışın gütken ele. Birok ekөө teň biri-birine iýilbey, tetirisinçe kakayıp koyuştu. Sarыбay baylığına çirenip boy götörse, Baytek bütkül tagay tukumunun bolbosa da, ay tamgaluu Soltonun bilermanı atıgıp baratkan.
Натыйжада kimisi uluk, kimisi kiçik ekeni bilinbey, büdömük boydan kalaverdi. Uçuraşуу ekөөнө orta kırdalda, açık asmanın aldında bolup öttü. Andan kийинки öz ara мамиледе барган сайын туманданып, тат алдына берди. Минтип тымызын тирешүү аштын башынан акырына дейре созулду. Акыры ырчылар элге жар салды. Жер жайнаган көпчүлүк топурап, түтүшө жүгүрүп, аш ташка чыкты. Күлүктөрдү дагы бир жолу чубатуудан өткөрө башташты. Жарчылар кезектешип, утуру бир атты сынап, сыпаттап ырдап турушту. Караланы көрөрү менен, баш байге бунуку болуп калды баатыр, саяпкери билгич экен, деди Шергазы карыя Байтикке. Алыс 100 чакырым кайдайбыз деп атышпайбы? Жаш неменин тарамышы чойлар бекен, деди Байтик Карала жөнүндө. Ай, Кудай билет, деди карыя башын чайкап. Аттарды 12 жигит айдап келип, кулбарак баш болгон 7 жигит кара кашканы, аламан баштаган 3 жигит кер кашканы сүрөмөк болушту. Аламандын караңгы түндө Солтонун жашыруун кеңешине катышканы берки 4 мырзанын да, Чыныбайдын да кыжырын кайнаткан эле. Эми минтип өзү баштап кер кашканы сүрөөгө чыкканына ого бетер туталанып, өздөрүнчө күбүрөшүп шыбырашып калышты. Мунун шиши толду, кошо барып саба, деди Сарыбай кулбаракка. Болбосо дөсүмал, тулкусу оор кулбарак минтип алыс жолго чыгып, ат сүрөйүн деп ойлогон эмес эле. Кер кашка менен Караланы тескери Теңизбай тепке жака жетелетип кетип, Сарторунун жалдар менен жалсыздын жолун бөгөп, кара кашканы сүрөп чыгарып келүүгө жигиттери деле жарамак. Сарыбай менен Байтиктин тымызын эрегиши жакшылык алып келбеди. Аламан баш болгон 3 жигит өлөрчө таяк жеп, Сартору менен жалдардын буту сынып, өзбектердин күлүгү жардан кулап кетип, ээн талада калышты. Камбарата тукумунун даанышман сынчысы Шергазынын алдын ала айтканын төгүндөп, Маарага кара кашка биринчи, кер кашка экинчи, Карала үчүнчү болуп келди. Атакан менен кер кашканы чапкан баланын ызадан өпкөсү көп, кыйлага дейре сүйлөй албай шолоктоп ыйлап турушту. Ат чабыштын эртеси күнү чоң шаш кеченде Зоодонбек болуш Берикбайды Чыныбай отурган ак үйгө ээрчитип кирди. Могу жигит эр сайышка түшөм дейт. Тума кашканын тукумунан экен. Бирок мурда түшүп көрбөптүр. Кандай дейсиз абаке? Сырткы кейпи дурус эле экен. Бирок мен жаңылып калып жүрбөйүн. Тышка алып чыгып, дасыккан найзакерлерден 5-6 көрсөтчү, деди Чыныбай. Жүр айланайын, ысмың ким? Берикбай. Зоодонбек, баланы кийиндирип койгулачы. Куп болот абаке. Тышка чыгышаар менен Зоодонбек 3 жигитти атынан чакырып алып, ар бирине секин бирдеме айтты эле, үчөө тең жүгүрүп кетишти. Ушул учурда эмне болуп атканын аңдай албай, болуштуу табышмактуу ээрчише басышкан Берикбай менен Эламанды жардана караган калың топтун арасынан күчүк суурула чыгып, окшошкон иттер, жылкы эмне болду я? Деп кыйкырып келип, экөөнү тең камчысы менен төбөгө чаап өттү. Эламан ордунан былк этпей, ылдый карап бозала болуп туруп калды. Берикбайдын каны бетине тээп, ач суу кайнап чыкты да, күчүктүн камчысын колунан жулуп алып, өзүн оң колдон аткы кармап, обочодо тестиер балага шыйпаңдап турган барак итти көздөй ыргытты. Күчүк эшиктордой көкөлөп барып, көчүгү менен талп эте түштү. Зоодонбек баш болуп көргөндөрдүн баары кыраңгатка күлүштү. 9 найзакер чогулуп, Берикбайды кызыл чаар атка мингизип, көздөн далда түзөнгө алып чыгышып, ар кимиси өз ыкмасына үйрөтө баштады. Улам бири менен беттешип найзасын кагып отуруп, суй жыгыла чарчаган Берикбай күгүм киргенде Эламан экөө жай алган үйгө кайрылып келди. Эртеси кичи шашкеде кайра алып кетишти. Бешимге дейре үйрөтүштү. Кайра келишип аттан түшкөн соң, найзакерлердин аксакалы Берикбайды колтуктап алып, топураган көпчүлүктү арылай басты. Бир маалда тык токтолуп, жоон топ жигитке кызуу кеп салып берип турган ыраңы суук,
Оң бети менен мурдунун үстү тырык, tulkusu жоондугунан бою кыска көрүнгөн кашкулактай кишини көз менен көрсөттү да: "Аксакал Баатыр деген уктуң беле?" деп шыбырады. "Жок, аксакал." Эмесе таанып ал. Эртең сайышка ушуну менен түшөсүң. Жүрөгүңдү токтот, балам." "Мунун эмнесинен коркмак элем?" деп Берикбай айраң таң калды. "Бул оңойжо эмес, айланайын. Анан эл жатарда жөнүн айтып берем. Кара күчүңө ишенбей, кайратыңа ишен. Бошой көрбө, бекем бол, балам. Жаштык кылып, аки чүкүнү аңдабай жатасың. Сайышка өзүң түшүп, намысты алдырып ийсең, кара өзгө акимдер сени оңдурбайт, айланайын." "Түшүндүм, абаке. Же мөөрөй алам, же колуна өлүп берем." "Баракелде. Бар эми, тамак ичип эс ал." Аксакал Баатыр буга дейре 15 жигит менен эр сайышка түшүптүр. Ошолордун бирөөнө гана байгени алдырып ийиптир. Калган жетөөнү жарадар кылып, жетөөнү талуулуу жерге сайып өлтүрүптүр. Өзү да бир сапар зөөкүр чалыш Эргулдан бетке, мурунга найза жеп калыптыр. Ошого карабай эриөлгө чыккан сайын көңүлү көтөрүлүп, жаны жыргайт имиш. Анын Эрназар Баатыр менен Райымбек ажынын ашында беттешкенин улгайган найзакер өз көзү менен көрүптүр. Эрназар Баатыр 25ке жаңы толгон, ак көңүл, кичипейил, нооча бойлуу, сымбаты келишкен жигит экен. Экөөнүн аттарын токуп, өздөрүн зоот кийиндирип атышканда, Аксакал Баатыр жанындагы бир көзү майып кишиге шыбыраптыр: "Байкатпай барып, кай жери ачык калганын көрүп кел." "Башкасы бүт зооттолду. Кекиртектин чуркулдайы ачык калды", дептир тыңчысы. Аксакал аттанып, алкымына тердик теминги койдуруп, оозуна жеткен жерин тиштеп алыптыр. Адегенде биринин найзасын бири кагып, сайышып өтүп кетишиптир. Экинчи беттешкенде Аксакалдын найзасы Эрназардын кекиртегине кирип, сол шилисинен короюп чыга калыптыр. Көкүрөккө найза жеген Аксакал эсинен танып, кыйлага дейре атка салаңдап туруптур. Көрсө, ушундай болорун мурда эле билишип, текенин терисинен тигилген шымынын аласынан чылбыр жүгүртүп, эки санын басмайылга таңып коюштур. Эрназар атынан түшө калып, кыбыланы карап келме келтирип, чөк түшүп отуруп: "Найзаны сууруп алгыла", дептир. Ошончо кишиден эч кимсе даап ала албай коюптур. Өзү кош колтоп кармап сууруп алып, ыргытып жиберип жыгылыптыр. Түн катары чогула калып, өкүрүп басылган соң, Эрназардын бир тууган эниси Дуандын акимине кайрылып: "Аксакал, баатырыңызда уят сыйыт абийир деген калбаптыр. Байкемди башка сайып өлтүрүп койду. Мунун жөнү кандай болот?" дептир. "Ай балам, бери карачы, бул эмне?" деп атактуу чоң манап өз чекесин көрсөтүптүр. "Баш, булчу, ооз. Анда берден сайган турбайбы? Башы өйдө калыптыр. Кыргыздын атам замандан берки салты. Сайыштан эр өлөт, баатырдын куну байге. Байге сеники балам", деп коюп басып кетиптир. Муну уккан Берикбай мурдагыдай менменсирип, алабармандабай, ойлуу, басмырт болуп калды. Бирок утур каны бетине тээп чыгып, кызарып ачуусу келгени айкын билинип турду. Акыры ыргып турду да: "Айланайын абакелер", деди Эламан менен улгайган найзакерге. "Буга кантип чыдоого болот? Эл эмне десе ошо десин. Чолпондой жигиттин убалынан коркпогон уятсыз кашкулакты мен дароо эле өлтүрө саям. Ай, чыдап эле жүрөбүз балам. Сабыр кыл. Ачуу душман акылдос. Өзүңдү өзүң кармай бел. Мурда ала көөдөндү кылып аттың эле, эми ачууга жеңдирип койдуң. Ачуусуна туталанган киши жоосуна алдырып коет. Эсиңе кел. Аксакал Баатыр сен ойлогондой чабал эмес. Каруусу да, адистиги да, куулугу да жетиштүү. 40ка чыга элек. Аны оңой олтоң ала албайсың. Чама чаркыңды кыл да таразалап ойлон балам", деди улгайган найзакер. "Алда айланайын ай, байгеге бекер азгырылдың. Бир оокат эптеп өтөт эле. Мен байкушту түгөнбөс түйшүк, кутулбас куяга салдың го", деди Эламан. "Эчтеме эмес аба, баары жайына болот.
dedi Берикбай жайбаракат ишенимдүү үнү менен. Кой эмесе балам, убагында жатып уйкуңду кандыр. Эртең менен ойлон, dedi улгайган Найзакер. Таң агарганда экөө түзөнгө чыгышып, чай кайнамча сайышып көрүшкөн соң, күч атасын тааныбайт балам, буйруса жолуң болот экен. Көп эле жигитти сынап көргөм, бирок сендейди кездештирген эмесмин, dedi улгайган Найзакер кубанып. Чоң шашкеде Берикбайга зоот ак олпок кийгизип камдай башташты. Эламан эшик алдында күзөткө турду. Эки баатыр тең аттанып, топурап, жардана караган көпчүлүктү арылай бастырып, ортодогу кенен түзөнгө чыгышты. Аксакал ак боз атын эркине коюп, ойноктотуп турду. Берикбай Сараланын оозун бек тартып, бир орундан анча жылдырбады. Ошол учурда кыйла обочодогу жарчынын мука мүнү ковур соурду басып, Эламандын кулагына жанында тургандай таасын болду. Тетиги бозат минип болкойгон, сом балкадай колтойгон, сайып жыгып 14-тү шейит кылып жетине, таттырган бейиш тузунан, таптырган үрдүн кызынан, саяктардын аксакал, саңгыр кыздын баатыры, толукшуган эр менен тоорушканы жатыры, эрдигин айса кеп болот, 2 күндүк кеп болот, көк жал туулган жигитке көз ирмебей бет болот. Береги сарала минип камынган, калкан олпок жамынган, көөдөнү жок күчүктү, көктү көздөй ыргытып, көк жал чыгып чамынган, Бек Сарыбай төрөнүн Берикбай деген баатыры, мерт болом деп сактанбай, менсинип мактанбай, мерез туулган эр менен беттешкени жатыры. Ырчынын үнү басылар замат эки баатырды тең, экиден киши так ортого коштоп барып кайра тартышты. Экөө тең чаап жөнөп, алгачкы жолу сайыша албай кайчы өтүп кетишти. Андан кийин 4 жолу оттун сыртындагы кементайлар утур жыртыла берип тамтыбады. 5-чи беттешкенде аксакалдын ниети бузулуп, Берикбайды оң бетке чала сайды. Баатырынын бети канаганын көрүп, Зоодонбек сайышты токтотуп, аксакалды сөгүп тилдеп кайра кое берди. Ачуусуна муунуп, араң эле чыдап турган Берикбай 6-чы жолу аксакалды ыргыта сайып кетти. Кийинки шемби күнү Атакан айтылуу карала аргымага минип, кеч 5-имде жолго чыкты. Көп узабай кызып алган карала барган сайын күйүлөнүп, үстүнө кыт куйгандай болуп, бекем отурган ээсин жумшак термелтеп, бөжүп жүрүп отурду. Таскактап баратса, Атакан тизгинин тартып коюп атты. Ээн таладан да оозун кое бербеди. Ал атын аяп, бөпөлөп, чаң жугузбай багып жүрчү. Карала көл боюндагы гана эмес, чоң кемин, кочкор, жумгал, нарын, чүйдөгү чоң манаптардын да көзү түшкөн, коо бузган күлүк болчу. Атынын айынан күн өткөн сайын Атакандын душмандары арбы баратты. Анын башына акимдердин бирөөнү тартуулап кутулсамбы деген ой келчү болду. Бирок атасынан калган малдын көзгө басарын кыя албады. Ат эрдин канаты, күлүк эр жигиттин мартабасын көтөрүп жолун ачат дегендей маанидеги лакап сөздөрдү атасы көп айтар эле. Атакан дуңган досунун үйүнө түштү. Атын жайдактап, суунун боюна чай кайнамча жетеледи. Досунун сарайына киргизип аса байлап койду. Досу сарайдын эшигин колпулап, сыртынан кайчы тактай уруп мыктап бекитти. Бирок дале көңүлү тынчыбай, алманын түбүнө төшөк салдырып, бутакка дүрмөттөлүү мылтыгын асып коюп, Атакан экөө тышка жатышты. Атакан эрте туруп, аргымагын жетелеп алып, казыналык бактын дал ортосунан агып чыккан суунун боюна барды. Баг аралап бараткан эки киши караланы көрө коюшуп, колдорун жаңсап, кызуу сүйлөшө кетишти. Атакан алардын ар бир кыймылынан көз айырбай турду. Алар тез-тез адымдап бери көздү басышты. Кудай урду. Каралага дагы доочу чыкты. Же кишиге көрсөтпөй катып алганда ийне болсочу, деп Атакан үшкүрүп ийди. Алдыңкысы орус, арткысы казак окшойт. Атты сатасың? Деди орус обочодон эле. Жок, сатпайм, деди Атакан кабагын чытып. Орус аргымакты сонуркай карап унчукпай туруп калды. Ой жигит,
Бул киши караколдун оёзу. Ороңдобой жакшылап жооп бербейсиңби? Деди казак. Атакан орусту жалт карап, анын сырт кейпинен, кийим кечесинен деле төрөлүгүн баамдаса болмок экен. Катыгүн, баягы эл айтып жүргөн жуукунун болушу Байгазынын үйүнө конгон оёз ушул турбайбы, деп ойлоду. Заматта оюна алдан ээлер келип, кыялы алыска учту. Эгер сизге керек болсо сатам, сизден башка кишиге сатпайм, деди. Сатуучу менен кардар тилмеч аркылуу сүйлөшө башташты. Канча турат? Өзүңүз билиңиз. 50 сом берейин. Менин үйүм мынабу бактын ичинде. Атыңды жетелеп келчи, дагы сүйлөшөлү. Макул, сугарып алып барайын. Тетиги дарбаза, бактын ичинде жалгыз эле оёздун үйү бар, деди казак. Дарбазага жакындаганда Атакан токтоло калып, аргымагын мойнунан кучактап, көкүлүнөн сылап бир аз турду да, анан дагы бир үшкүрүп алып, "Кош жаныбарым", деп коюп, кайра жетелеп жөнөдү. Чыныбайга көп эле кошомат кылдым. Эч майнап чыккан жок. Оёзго караланы бекер эле берейин, тартуу болсун дейин. Керек болсо дагы үстөккө акча берип, Чыныбай 12 болушка тентидип жиберген туугандарымды жыйнатып алайын, деп ойлоп, Атакан жеңилдене түштү. Жүрөгү мурдагыдай ачышпай калды. Оёз атты айлана басып, алдынан да, артынан да, капталынан да карап көрдү. Акыры сынына толду окшойт, күдүңдөп сүйүнүп калды. Кымбат алганына ичи күйгөн жок. Караколдун базарында аттын мыктысы 20-25 сом эле. Көптөрдү кол алышып учурашмак түгүл, жанына жакын жолотпогон Оёз азыр эмнегедир маңдайында жылдызы жайнаган, сыйда кара муруту кебетесине жарашып турган, сыпайы кийинген, бою шыңга сары жигитти ичинен жактырып, колтуктап үйүнө киргизип, диванга отургузуп, дагы тилмеч аркылуу сүйлөшө баштады. Сени мындан башка да атың барбы? Бар, бирок мында эмес. Бул дубандан чыккан күлүк. Атыңды сатканга ичиң оруп калдыбы? Жок, орубайт. Анда сага рахмат. Мына 50 сомуңду ал. Жок, акча албайм. Атты сизге тартуулап бергим келет. Жөн эле алыңыз. Тааныш болуп жүрөлү. Анда сен менден эмне сурайсың? Азыр эчтеме сурабайм. Жардам керек болуп калса, келип айтам. Ушуга макулсузбу? Макулмун. Сен айлың кайда? Айылым тоодо, деп Атакан өзүнүн Оёздун көмөкчүсү Чыныбайдын букарасы экенин жашырды. Оёздун зайыбы 10 чакты чай, бир соку кантты кагазга ороп Атакандын колуна карматты. Маржага бер. Сеники ат ким? Атакан. Кош Атакан, Пржевальскийге каттасаң, мейманга келип тур. Которуп берчи Төлөнбай, деди Оёз. Атакан Төлөнбайдан бул сөздөрдү уккандан кийин эки колун бооруна алып жүгүнүп чыгып кетти. Узатып кой, деди Оёз Төлөнбайга. Төлөнбай үйдөн ыргып чыгып, шыпылдай басып бараткан Атаканды кууп жетти. Атыңды тартуу катарында бергениң жакшы болду, жигит. Эми эмне сурасаң да жок дебейт. Базарга түшкөн жылкы аттынын баарын ашыкпай көрүп чыгып, арасынан үчөөнү жактырып, кайсынысын аларын билбей кыйлага ыргылжың болуп турду. Канча көз чаптырбасын биринен бири жакшы көрүнө берди. Атам болсо бир эле карап билип коймок, келесоолук кылып, атамдын өнөрүн барктабай, үйрөнбөй калган экенмин, деп ойлоду Атакан. Үчөөнүн бири ак боз, экинчиси жерде, үчүнчүсү карагашка экен. Жылкынын сырын жакшы билген тааныш абышкалардан кимдир бирөө жолугушуп калар бекен деп базарчыларды аралай басты. Эламан кебетеленген чоң кара сакал албеттүү кишинин ашканага кирип баратканын чала була көрүп калып соңунан жөнөдү. Босогону аттар замат көзү дубанга таанымал ат ууру күчүктүн көзүнө чагылыша түштү. Ал кайбар кызыл тебетейчен эки жасоолго кошулуп, үчөө төрдөгү үстөлгө отуруп алышып, манту жеп, орустун суусунунан ичип атышыптыр. Күчүк тигил экөөнө Атаканды көзү менен көрсөтүп, бирдеме деп шыбырады. Атакан шарт бурулуп чыгып кетти. Арам тамак ет, үлпөттөн башы чыкпайт. Эламан акем туура айтыптыр. Атымды ушул алып, эми изин жашырмакка жасоолдорду тойлотуп аткан экен.
Saаты tiyelekte үйüme keteyин деп ойлап шыпылдай басып, жерде атты 25 сомго сатып алып, Дунган досунун сарайына жетелеп жеткирди. Анан дүкөнгө барып, энесине, зайыбына, балдарына кийим кечелик кездеме, чайканадан өзбек нан, чай, кант, момпос алды. Жердеги караланын ээрин токуп, куржунун канжыгасына байланып алып, буйда албай жөнөп кетти. Соңунан катарлаш бастырып келатышкан 4 атчанга анча көңүл бөлбөдү. Жерденин басыгын байкап, жорголотуп, таскактатып көрүп, каралага жетпесе да жаманат албаптырмын деп ичинде ыраазы болуп баратты. Селделүү бактан өтө бергенде ат дүбүртүн угуп, кылчайып караса, төртөөнүн бирөө чаап келаткан экен. Башында кызыл тебетей, оң капталында байланган кылыч бар. Күчүк жасоолдору менен артынан аңдып, акмалап жүрүшкөнүн эми түшүнүп, эмне айлакыларын билбей калды. Аңгыча жасоол: "Ой жигит, токто бери! Түш аттан!" деп кыйкырып жетип келди да, камчысы менен айры калпакты жапшыра чапты. Камчынын учу Атакандын сол бетин тилип кетти. Канап кеткен бетин алаканы менен басып, Атакан жерден түшүп берди. Жасоол аттын чылбырын шап илип алып, коштоп жүрүп кетти. Аңгыча арттагылар жете келишти. Экөө баягылар, үчүнчүсү бөдөнө куйрук сакал, сыпайы кийинген, салаваттуу киши экен. Атакан аны таңдана карады. Үчөө аттарын жорголотуп жанынан өтө беришкенде: "Ой күчүк, атым баштан садага, ээрим менен куржунумду берип кет!" деп Атакан соңунан кыйкырды. Күчүк атынын башын бери урду. "Ээриң менен куржунуңду Байгазы мырзанын өз колуна тапшырабыз. Карала аргымаңды тартууласаң кайра аласың, болбосо жок. Түшүнүктүүбү? Сенден башка уру жок дейсиңби? Караланы түндө алдырып ийдим." "Жаныңды жебе. Эгер Чыныбайдын короосунан көрүп калсам эмне кылайын?" "Ой күчөк, уят сыйыттан таза кеттиң го. Мен азыр барып Оязга айтам. Байгазың оолу эмес", деди ачуусу кайнап чыккан салаваттуу киши. "Эй Кадыр аке, бекер убараланып каласыз. Ояз биздин киши экенин өзүңүз жакшы билесиз да. Аны көрүшө жатарбыз. Могу баланын ээри менен куржунун кайтарып бер. Анда сиздин кыпында ишиңиз болбосун. Ай калпак, берчи могу чалдын атын какчаңдатпай", деп кызыл тебетей чендердин бирине кайрылды. Жасоолдордун баштыгы жоргодон түшүп, чылбырын Кадыр акеге кармата коюп, Атакандын жердесин минди. Кадыр аке да атынан түшүп, чылбырын берки жасоолго берип: "Кичине секинирээк жүр күчүк", деди. "Эми бизди аласаң жок, жаагыңды бас абышка. Сенин касиеттүүлүгүң мага керек эмес", деп коюп күчүк атына камчы басты. Беркилер соңунан жөнөштү. "Кайсы айылга барат элең иним?" деди Кадыр аке Атаканга. "Барскоонго аксакал." "Бапасыңбы?" "Ооба." "Кимдин баласысың?" "Кенжебайдын." "Саяпкер Кенжебайбы?" Билчү белеңиз?" "Айланайын. Кенжебайды билбеген кыргыз барбы? Кыргыз эмес, казакка да таанымал эмес беле атаң?" "Сиз Кыдырды арыган Кадыр аке болосузбу?" "Айланайын. Тетик акмактар жоргомду жыгып алышып, бир аптадан бери бербей, иттей беймаза кылышты." Атакан дагы бир жолу Каракоолдун базарына 3 ат сатып, чөнтөгүн бултуйтуп алып, Ояздын үйүнө жетип барды. Ояз бактын ичинде жүргөн экен. Атаканды көрө коюп утурлай басты. "Ыздрас", деди Атакан орусча учурашып. Аман, Атакан", деди Ояз кыргызча. "Аман, аман", деп Атакан кол алышып калды. Ояз кайтада Атаканды колтуктап алып үйүн көздөй бет алды. "Ыздрас, байбиче", деди Атакан босогон тарзымат. Ояздын зайыбы ички бөлмөдөн чыгып: Атакан, аман, Атакан", деп күлүп колун берди. Ояз Атаканды сол колунан жетелеп, жөлөңгүчү бар мамык орундукка отургузду. Үстөлдүн үстүндө Атакан мурда татып көрбөгөн орустун ар түркүн чүйгүн дам, тамак ашы жайнап турган эле. "Давай, Атакан", деп Ояз жандап көрсөттү. Атакан давай дегени эмне экенине түшүнбөсө да, ар кайсы даамдан кичинеден татып көрүүгө аракеттенди. Бирок үстөлгө отурууга таптакыр эби келбей,
Оёз бере койгон айрыны да түзүктөп кармай албай колу калтырап кетти. Атакан, вот так! Деп Оёз тууралган колбасаны сайып көрсөттү. Атакан ар бир кыймылына көз салып, аны туурап жеп отурду. Ар кайсыдан бир татып, бат эле тоюп калды. Отургучка чалкалай түшүп, төш калтасынан 50 сом сууруп чыкты да, «Давай, байбиче, сый көйнөк!» деп Оёздун зайыбына сунду. «Нет, нет, нет!» деп төрө зайып орундугу менен артын көздөй жылып кетти. «Ал, байбиче, сый!» деди Атакан жалуурган үн менен. Оёз зайыбына бирдеме деп булдурады эле ал акчаны алып, «Спасибо, Атакан!» деп тамылжый күлүңдөдү. Атакан Оёзду жалт карап алып, «Давай, тилмеч!» деп коюп ыргып туруп эшикти көздөй жөнөдү. Оёз анын оюн түшүнүп ордуна отуруп калды. Атакан Дунган досунун Орус Тузем мектебинин 6-классында окуп жүргөн баласын ээрчитип, тез эле кайра жетип келди. Баланы Оёзго көрсөтүп дагы бир жолу «Давай, тилмеч!» деп койду. Оёз башын ийкеп күлүп жиберди. «Балам», деди Атакан баланы колдон алып, үстөлгө отургузуп, «Сен уялбай, сүрдөбөй, коркпой, менин кебимди Оёзго дааналабайт. Оёз менин досум, коркпа». Баланын көзүндө кайраттын учкуну жылтылдай түштү. «Таксыр, Оёз», деди Атакан эми үй ээсине кайрылып. «Мен сизге дилимдеги ак сырымды айтайын. Мен сиздин көмөкчүңүз Чыныбайдын букарасымын. Кишиге жыл сайын малымдын семизинен тандап согумга, жаш сорпого берип турам. Кошомат кылып жүргөн себебим мындай. Чыныбай биздин уруунун мырзасы Шадыкан менен эрегишип, элди бытырата көчүрүп, 12 болушка таркатып иди. Мырзада күнөө болсо болор, ал балалык кылып, Балтабайдын жаатына кирип алыптыр. Бирок элде эмне жазык, улугум. Жакын туугандарымдын баары азыр алыста бириндеп тентиреп, ар кимдин көзүн карап жүрүшөт. Мен туз буйруса, элди кайта жыярмын деген үмүт менен Чыныбайдын колунда калдым. Узакка чыдамым жетпей, бир күнү ага сырымды айттым. Төрөм, малым эмес башым сиздики. Сизден эч качан кол үзбөйүн. Жакшылык кылыңыз. Аркаңызды тийгизиңиз. Карала аргымам сизге тартуу. Туугандарымды кайра жыйып бериңиз дедим. Чыныбай секирип чочуп кетти. «Ой, Атакан, бул эмне дегениң? Эл жыям деп күндүз оюңа, түндө түшүңө кирбесин. Жарабаган кеп айтпай, сыйың менен жүрө бербейсиңби? Же мен сага бир жамандык кылдымбы? Кербезденбей малыңды багып жүрө бер. Экинчи ооз ашчу болсоң таарынба», деп мени кекетип койду. «Кебим жүйөсүз болсо кечириңиз төрөм. Пендечилик да, ар кайсын ойлоп күнөөкөр боло берет экенсиң. Туугандарым чогулганда мага эмне кылып беришмек эле? Тууган бар болсо көрө албайт, жок болсо асырай албайт. Сиз менен эле жүрө берейин», деп кууланып койдум. Ачуусун басайын деп кошоматым ого бетер күчөдү. Бирок карала аргымакты бербедим. Өзүм санаркап, жабыгып бүттүм. Эгер сизден жардам болбосо, тымызын гана бир жакка тентип жоголгон турам. Сиздин колуңуздан келет деп ойлойм. Сиз ким, Чыныбай ким? Канчалык төрөсүнгөнүнө карабай, чындап келгенде, сиздин бир ооз сөзүңүзгө тең боло албай калат го деп ойлойм. Кептин ток этерин айтсам, 12 болушта тентип жүргөн туугандарымды кайра ата журтубузга чогултуп бериңизди сурайм, таксырым, деп Атакан Оёз менен баланы алмак-салмак жалооруй карап, күрсүнүп унчукпай калды. Бала анын ар бир сөзүн толук түшүнүп, жаттап калыш үчүн аябай чымырканып угуп отурган эле. Оёзду жоодурай карап, маңдайынан сызылган май терди утур-утур алаканы менен сүртүп коюп, узак сүйлөдү. Орой Оёз бирде кызарып, бирде бозоруп, бирде күлүмсүрөп, бирде кабагын чытып угуп отурду. Анын өңү өзгөргөн сайын Атакандын жүрөгү зырп этип турду. Бала акыры айтып бүттү. Оёз Атаканды таңдана карады. Атакан коркконунан серейип катып калды. «Атакан, Атакан, что с тобой?» деди Оёз күлүп, аны далыга кагып. Атакандын жүрөгү ордуна келди. Ал эми гана Оёздун зайыбы өзүн жалооруй,
Муңайым карап боору ооруп турганын, орто жашап калса да ак жуумал, сулуу экенин, жарашыктуу кооз кийингенин байкады. Ал үшкүрүп туруп кетти да аш үйдөн 2 шише алып чыгып, үстөлдүн үстүнө койду. Бирөө ак, экинчиси кызыл, узун моюн кооз кагаз менен чапталган. Ак шишенин жыгаштыгынын темир бурама менен сайып, бурап сууруп алды да ичиндеги булак суусундай тунук, мөлтүрөгөн суюктуктан 2 кичине айнек чөйчөккө толтура, үчүнчү тигилерден да кичинекей, такалуусуна бир уртам куйду. Чөйчөктөрдүн бирин Атакандын, экинчисин Оёздун такалуусун өз алдына койду. Дунган балага стаканга чай куюп берди. Анан күйөөсүнө бирдеме айтты эле Оёз чөйчөгүн колуна алды. Мунусу эмне болду экен деп ойлоду Атакан. У берген атабы? Баланын көзүнчө бермек беле? У болсо өздөрү ичишпейт эле да. Орустун бир жакшы сый суусунуга. О Кудай, эмне болсо да өзүң кечер. Давай десе иче берейин, даамын татып көрөйүн. Төрө Зайып да такалуу чөйчөгүн колуна алып, күйөөсү менен сүзүштүрдү. Анан Атаканды көздөй обдулду. Атакан чөйчөгүн ала коюп, экөө менен тең кагыштады. Атакан, давай, деди Оёз. Атакан көзүн жумуп туруп тартып ийди. Көзүнөн жаш ыргып кетти. Ачуу даамдан жүзү бырыша-тырыша түштү. Кекиртеги менен ичек карды тызылдап күйүп бараткансыды. Молодец, Атакан, деп Оёз үстөлдө жайнап турган түркүн даамды жаңдап көрсөттү. Мейман көк сөктөн куурулган жумуртка менен колбасадан аралаштыра сайып суугуна баштады. Зайып шишедеги ачуу суудан дагы куйду. Жаман экен, бирок мурункусын ичип, эми ичпей койгонум ороз келип болот го, деп ойлогон Атакан шише бошоп калганын көрүп кайраттана түштү. Түбүндөгү бир ууртам калдыкты Төрө Зайып өзүнө куюп алды. Анын ургачы башы менен ушундай суусунду жийиркенбей анбай ичкан аң-таң калды. Күтүлбөгөн жерден өзүнүн бул үйдө эмне үчүн отурганын эстеп, жүрөгү тыз эте түштү. Арызыма эмне жооп айтар экен? Же ушул сый менен эле бүттүбү? Деп санаркай баштады. Что, Атакан? Деди анын кабагы бүркөлгөнүн байкап калган Оёз. Балам, айтчы, арызыма жооп берсин, кетейин, деди Атакан. Оёз Атаканды жайдары карап алып, кызуу сүйлөй баштады. Атакан деген сайын мейман жигит башын ийкеп коюп отурду. Бала эми Оёздун жообун мурдагыдан алдаганча тыңыраак кыргызчалатып берди. Бир уруу бөлөк урууга аралашып, башаламан болуп, көп кишилер тентип жүрүшкөн турбайбы? Мен кыргыз дегенди билем, урууларын билбейм. Эми араң түшүнүп келатам. Чыныбай силерди таратып жиберген турбайбы? 10 кишини сүргүнгө айдоого болот. 1000 кишини айдаган жарабайт. Чыныбайдын кылганы мыйзамга сыйбаган иш. Бирок 12 болуштан сенин туугандарыңды чогултуп берүү менин колуман келбейт. Бул ишти Верный шаарындагы губернатор чечет. Мен ага кат жазайын. Андан буйрук келсе, анан чоң куюлуш болот. Ар бир уруу өзүнчө бөлүнөт. Сен муну азыр эч кимге айтпа. Сүйлөшкөнүбүз ушул жерде эле калсын. Атакандын жүрөгү туйлап, качан жооп келет деп сурачы, деди. Ким билет? Губернатор өзү билет. Жооп келгенде мен сага айтам. Жасол жиберип сени чакыртам. Рахмат, Оёз. Меники башкурман, Оёз. Байбиче башкурман, деди Атакан башын сөймөй менен чугуп көрсөтүп. Күйөөңдүн башы иштейт дегени го деп түшүнгөн Зайып жаркылдап күлүп, Атаканга берер кант чайын кагазга орой баштады. Арадан дагы 6 ай өттү. Жасол келген жок. Атакан санаркап жүдөй баштады. Жооп келбесе да бир барып келейинчи, деп жолго чыкты. Төрө Зайып үйүндө жалгыз экен. Жан алык албай кабыл алып чай берди. Сый деп Атакан 30 сомсун деле шак эле алды. Колун жаңсап, "Посиди" деп коюп чыгып кетти. Атакан шүк отурбай, ушунун жыйган жүгүн бир көрөйүнчү деп ойлоп, жата турган бөлмөсүнө баш бакты. Караса 2 жыгач керебет турат. Ар биринин үстүнө жалаяк өңдөнгөн жука, чаар немени жаап, кош жаздык коюптур. Жүгү жок. Астында турбайбы деп ачып караса,
Колтуйган калың бирдеме турат. Буягында болбосун деп дагы бир чаканыраак бөлмөгө кирди. Дубалдын боорунда илинип турган Төрөзаевдин кийимдеринин көптүгүнө айраң таң калды. Ар түркүн көйнөктөр, кемселдер, чапандар. Экинчи дубалды бир ак чөпүрөк каптап туруптур. Ачып караса Оёздун кийимдери экен. Кармалап көрсө баары эле сыйгалак шуудурайт. Кайра жаба койду. Бурчтагы жыгач үкөктө Төрөзаевдин бир топ такалуу кепиштери жатканын көрдү. Кой, ордума отурайын, келип калса шерменде болом, деп ойлоп жүгүрүп барып отуруп калды. Кайра туруп терезеден Оёздун кеңсеси жакты карады. Бактардан башка эч нерсе көрүнгөн жок. Шыпылдай басып аш үйгө кирди. Жайнаган, жаркыраган эле идиш аяк баарын жашнакай иреттеп коюптур. Атаңдын көрү, мыкты зайып экен. Оёзду оёз кылып жүргөн ушул турбайбы? Казан аягы таза экен. Баары тең зооддон чыккан го. Баласын төргө чычырган биздин катындар ушуну көрсө дурус болор эле. Атакан кайрада жүгүрүп чыгып ордуна отуруп калды. Жүрөгү түрсүлдөп турду. Тыштан кобураган үн угулуп Оёз кирип келди. «Ыздырас!» деп Атакан ыргып турду. «Аман, Атакан!» деп Оёз күлүмсүрөп кол алышты. Жүзү жарык, көңүлү көтөрүңкү. Чапанын чечип сол колуна арта салып, ички бөлмөгө кирип кетти. Бу Атакандын Оёзду кызматтагы кийимчен абалында алгачкы көрүш эле. Каралжын жагын кемселине ийниндеги кара сызыктуу, жаркыраган 3 жылдыздуу аппак погондору сонун жарашат экен. Зайыбы аш үйдөн бир шише ак, бир шише кызыл алып чыкты. Андан кийин эмне болорун Атакан эми 5 колундай билип турду. Кызып алгандан кийин Оёз: «Атакан, верный губернатор жакшы, толмач», деди. Атакан ыргып чыгып, заматта дунган баланы учкаштырып чаап жетип келди. «Аба, Алматыдагы губернатордон кече эле кагаз келиптир. Эртең Оёз сизди чакырмак экен. Өзүңүз келгениңиз жакшы болду дейт. Эч кимге сыр билдирбеш керек дейт. Губернатор чоң коюлушка уруксат бериптир. Эми туугандарыңыз бир болушка өздөрү туулуп өскөн жерге чогулат дейт». Атакандын көзүнөн жашы тегеренип кетти. Оёз зайыбы экөө кужулдашып сүйлөшүп калышты. Төрөзайып Атаканды жалоорый карап, арактан куюп алдына койду. «Эл чогулат деген эмне? Бул билген кишиге бейиштен өйдөрөк эмеспи? Мындай күндү көрөм деп ойлодум беле? О, Кудай, тилегимди бердиң го», деп ойлонуп, Атакан эси оо отуруп калды. Оёз өзүн тигиле караганын сезе коюп, эсине келди да дунган балага шыбырады. «Барып атты карап койчу. Кетпей кайра кел». Бала чыгып кетер замат төш калтасынан 100 сом сууруп чыгып, Оёздун алдына койду да ордунан ыргып туруп, аны кучактап алып маңдайынан 3 өптү. Оёз акчаны зайыбына берди. Төрөзайып бөлмөдөн чыгып кетер замат бала кирди. «Ат турабы?» «Турат». «Балам, эми сен сурачы, чоң куюлушу качан болот экен?» Оёз бул суроого жан алыга албай, эпилдеп жооп кайтарды. «Азыр мал төлдөп жаткан учур. Үзүмчүлүк июнь айында баштасак жакшы болот. Мен сени чакыртам. Сени ээрчитип алып, 12 болушту кыдырып, туугандарыңды бүт жыябыз. Башка уруулардын ар биринде өзүнчө топтойбуз. Ар ким өз тууганына кошулсун. Азыр сен бул сөздү ата-энеңе да, аялыңа да айтпа. Мен да эч кимге айтпайм. Эгер элге тарап кетсе, биринин малын бири уурдап, жер суу талашып, чоң чатак чыгат. Кези келгенде айтабыз». Бала бул сөздөрдү кыргызчалаткан соң, Оёз Атакандын колундагы нанды алып оозтуйп, өз колундагы нандан үзүп Атаканга жедирди. Орустун анты экен деп түшүнө коюп, Атакан тез баш ийкеп жиберди. Ошол учурда Төрөзайып кирип келип: «Атакан, сеники бала бар?» деди. «Бар, 3 деп Атакан 3 манжасын көрсөттү. «Эркек, кыз?» «2 эркек, 1 кыз» деп Атакан дагы манжаларын көрсөттү. «Атаканга айтчы уулум», деди Төрөзайып дунган балага кайрылып. «Эркек балдарын орус түзем мектебине окууга берсин. Менин күйөөм интернатка орноштурат.
билим алат, тилмеч болот, чиновник болот. Атакан жооп айтайын дегенче болбой Оёз озонуп: Атакан, давай, толмач будет деди. Давай, деди Атакан. Сен болуш болосуң, деди Оёз. Күрүштүн аркасы менен күрмөк суу ичет. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети тиет. Сиздин аркаңыз менен болуш болсом деген үмүтүм бар, улугум, деди Атакан. Эмне дейт? Деди Оёз балага кайрылып. Бала которуп берди. Мунун куусун көрчү, деди Оёз күлүп. Айтып кой, туугандары көчүп келгенде ошолорго болуш болот. Муну уккандан кийин Атакан ордунан туруп, эки колун бооруна алып, 3 кайталап жүгүнүп: "Рахмат улугум, сизге башым курман", деди. Бул сөздөрдү Оёз тилмешсиз эле жигиттин көз карашынан түшүндү.